7 каналдын эфирин сайтка саякат улантат. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздарбы? Эскерте кетүүчү жагдай бул жаңылыктар интернет булактарынан алынган. Эми Кыргыз мамлекетинде батберекте эле айланып жүргөн 50-гө жетпеген атактуу саясатчылар бар. Эгерде андан көп болсо, эмне үчүн 8 жыл мурда убактылуу өкмөттүн катарына 10дон ашуун гана биларман кошулду. Ошолордун башына эркек аттуулардын баары коркуп келбей койгондо, Роза Отунбаева чечкиндүүлүгүн айгинелеген. Туура эле кылыптыр. Болбосо 1,5 жылга өлкөнүн башчысы катары тарыхта калмак эмес. Ал тургай 80 000 сомдук пенсияга илинбей калмак. Кандай болгон күндө да анын даражасы ошол эле Бекназаровдукуна, Текебаевдикине, Эркебаевдикине, Дүйшөбаевдикине, Сариевдикине, Ибраимованыкына караганда жогору деп койсок адилеттүү болот. Негедир акыркы убакта бул апчебиздин ичи уйгу-туйгу болуп жаткандай. Өткөндө Бекназаровго атайын жолугуп маселет куруптур. Анан оюн тууралап парламенттик мелдешке ата мекенди туу тутуп барсак кандай деген сунушун ортого салыптыр. Аны уккан Азикең шарт эле ал ишенген партиясынын ооматы ылдый түшкөнүн ачыктаптыр. Анан Бектин тагдырына кызыкканда мөөрө, керектүү кагаздары өзүндө экенин, эгерде күрөшкө түшүүгө ниети бар болсо, апчесинен партияны аябасын билдириптир. Болгону капталдан чыга берип тажаткан Эмилбек Каптагаевди бул үйүрдөн көргүсү келбесин мал катпай түз айтыптыр. Чамасы Азике ошол кашкайган кишинин оома экенине ичи толбойт сыяктуу. Чынында эле Каптагаевдин отурган жери дароо ириңдеп кетерин. Бекназаров көрө берип табити ага тартпай калгандай. Анын сунушуна Отунбаева оң жооп береби же башка топко кетеби мезгил тастыктайт. Кызык, партияны Роза апчесинен аябаганын кандай себептерге байланыштуу? Дале болсо ага ишенеби же сынап көргүсү келди бекен? Айтор саясатчылардын ойлонгон варианттары чаржайыт болуп турганы көп нерседен кабар берчүдөй. Улуттук коопсуздук комитети өткөн аптада Дордой базарында атайын операция жүргүзүп, мыйзамсыз иштер менен алектенип, казынаны 217 миллион сом чыгымга учураткан деп 5 салыкчыны жана жеке менчик компаниясынын жетекчилерин камакка алды. Эми буга окшогон операциялар Кара Суу жана Мадина базарларында дагы жүргүзүлүп, тескери агылып, мамлекеттин казынасынан кыйга өткөн миллиондордун изи чыкканы турат. Айткандай, Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов учурда бир нерсенин жытын алганбы, өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда. Кычыраган кышта бишкектиктерди 5 күн тоңдурган жептин чуусу бүтчүдөй түрү жок. Ортодо жок болуп кеткен акчалар тууралуу узун кептер айтылып, бир катар жетекчилер УКМК тарабынан камакка да алынды. Бирок жогоруда айтылгандай чуу чубактын кунундай чубала турган болуп калды. Дегеним, авария боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын өкүлдөрү жылуулук электр борборундагы жаңы блокко орнотулган камералардын бир данасы $14.500 сатылып алынганын ачыктап, элдин оозун ошту каратса, кечээ аталган мекеменин мурдагы директору Нурлан Өмүркул уулу модернизациялоо маалында сатылып алынган кадимкили ат тиштин же кычкачтын баасы $600 көрсөтүлгөнүн айтып чыкты. Ал жеп техника экономикалык негиздемеси долбоору жок салынгандыктан $386 миллион толук жайлаш үчүн бааларды асмандан алып жаза беришкен деген пикирде. Мынасага керемет. Эгер бул маалыматтар тастыкталса, анда жакшы тилек, жакшы үмүт менен алынган каражатты максатсыз чыгымдагандардын тизмеси дагы калыңдай төңдөнөт. Кыскасы көкөтөйдүн ашы, көп чырдын башы дегендей, жептеги чуу далай атка минерди эрден шыпырганы калды окшойт. 128 камера деп мен деле уктум, анан ошо барбы жокпу, мен мындай толук маалымат бере албайт экенмин да. Анча-мынча камералары бар. Ичинде оборудованиянын деле мындай эмес шиттен көрсө болот, кайсы биринде кандай иштеп атканынчы. Анан 128 же андан ашык. Ошол видео көзөмөл камералар, кандай камералар ал? $14.500 турган. Кадимки эле жана биз көрүп жүргөн камераларбы же өзгөчө? Кадимки эле камералар. Жерде мен оюмча 386 миллион деп суммасын фиксировать ете алышпады. Андан кийин ошо оборудованияны алып койгондон кийин ошо суммага подгонять этишти да, мындай проектинде подгонять этишти. Ошондуктан ошо материалдардын баалары ушундай болуп чыгып атат да. Жерде эсте жакшылап карасаңар, ичинде гемпрост деле бар $600. Обыкновенный эле плоская губка. Обыкновенная плоская губка. $600 деп өткөн. Андан башка жанагы өзүңөр түшүнөт болушуңарга талёшка деп коет го, тал. Баягы көтөрө турган 3 тонналык, 1 тонналык бирчан. Ошолор деле бар, алар деле $15.000, $17.000 деп оформить этилгендер. Бар ошо суммасын эми кийин суроо туруп калбады, ошо отчет бергиле, канча акча каяка кетти дегенде ошондо булар ошо шашып, ошо 386-ны ошого бөлүп, ошо ошондой баа чыгып атат да.
Электр станциялары ишканасынын техникалык директору Алмаз Жусупбеков УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Ал Бишкек жылуулук электр борборун оңдоого бөлүнгөн акчанын уурдалышы боюнча шек саналууда. Өткөн аптада электр станциялары ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев да камакка алынган. Эми кезекте дал эле камалган экөө сыяктуу ТЭЦтеги мандемдүү иштерге түздөн-түз тиешеси бар делген Энерго холдинг башчысы Айбек Калиев, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев, биринчи вице-премьер-министр Аскар Шадиев, мурунку өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев, мурунку каржы министри Ольга Лаврова деген сүттөн таза, кардан ак болуп кылмыш ишинен сырткары калбаш керек. Буларды дагы тиешелүү органдар тыкыр суракка алышы милдет. Айран ичкендер кутулуп, аяк жалагандар тутулуп, кимди ким көрдү, быржыбайды тамбасты болуп калбашы керек. Энерго холдингтин жетекчиси Айбек Калиев энергетика тармагын жетектеп жарыта алган жок. Жаштык кылдыбы же тажрыйбасы аз болгондуктанбы, болбосо иш билгилик сапат деген дээринде жокпу, айтор сындан башы арыла элек. Ырас, эт эмес же чел эмес болгон мажбүрөлүгүнүн айынан учурда энергетика тармагы аксап турат. ТЭЦтеги аварияга 386 миллион долларды майнапсыз сарпталышы. Бул тармактагы коррупциянын гүлдөшүнө Калиев түздөн-түз жоопкер. Мына энергетика министрлиги болуп турганда министрликтин башка аппаратында 77 адам иштеп, жылдык бюджети 23 миллион сом болчу. Бул каражат бардык чыгымына жетчү. Өлкөдө авариялык абал катталган эмес. Ал эми Энерго холдинг түзүлүп, Айбек Калиев башына келгени холдингте иштегендердин саны 43 болуп, бюджети 74 миллионду түздү. Тилекке каршы ол чойго маяна алышып, бирок жарытылуу иш кылышкан жок. Көрсө булар ичип жегенден башканы билишпейт окшойт. Акыркы жылдары шайлоо десе көз алдыбызга БШК төрайымы Шайылдабекованын элеси көзгө урунчу болду. Кантсе дагы Нуржан айым бийликтин айтканынан чыкпай, казанынын капкагын ачпай, жымыйып жооп берип канчалаган саясатчыны жолго салып башынан сылап, алдап колго алат. Мындай адекваттуу айымдар чанда гана кездешет. Так ушул айымдагы кезектеги шарманкасын баштады. Алсак Республика Ата Журт партиясынан катардагы тизмеде жогорку кеңешке талапкер Болот Дыйканбаев болгон. Тилекке каршы жасалма арыздын кесепетинен улам Болот мырза депутаттык креслого илинбей калды. Айрым маалыматтарга таянсак, Болот Дыйканбаев тизмедеги кезеги жакындагандан улам борбордук шайлоо комиссиясына келип кабар алган. Ал эч кандай партиядан же тизмеден чыгууга арыз берген эмес. Таң калыштуусу Болот Дыйканбаевдин атынан 2015-жылы 9 октябрда жасалма арыз жазылган. Тилекке каршы аркы берки теке сүзүштөрдөн жана такташуулардан улам Болот Дыйканбаев БШКга арыз жазбагандыгы, ал арыз жасалма экендигин соттук медициналык экспертиза аныктаган. Кызыгы катардагы тизмеден Болот Дыйканбаевдин ордуна Марлем Маматалиевдин арызы түшүп калганы баарына таң болуп турган кез. Эмнеси болсо дагы ушул БШК былгытып коюп, укугуңарды башка жактан коргоо алгыла деп жолго салганына таң каласын. Маалыматтарга таянсак, Болот Дыйканбаев жасалма арыз боюнча башкы прокуратурага кайрылган. Эми башкы прокуратура жасалма арыздын ээсин таап чыгар. Болбосо жасалма арыздын башында тургандарды мыйзам алдында жазалабаса, мындай бардак улантылып кете берчүдөй. Жеңден кончко куюлган алкынды самындай алаканга токтобой жылмышкан Акылбек Жапаров жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун кызына уулун үйлөндүргөнү турат. Бийлик ким тарапта болсо ошол жакка чөптөй жапырылып күн көргөн Эргул президентти куда кылып, буга чейинки жеп ичкендерине жооп бербей тургандай жол чаап жатат көрүнөт. Деги бале экен, эми абактын төрүнөн эмес, төрдөн орун алып уча жеп калабы? Чиркен, мындай шахматтык жүрүш кимдин башына келет? Жыл башынан бери Орусияда дарыгерлерден, окутуучулардын жана илимий кызматкерлердин айлыктары бир нече эсе жогорулады. Бул тууралуу РБК басылмасы билдирди. Москванын экономикалык саясат департаментинен президент Владимир Путиндин май жарлыктары аткарылып жатканын билдиришти. 2012-жылы майда Владимир Путин президенттик кызматка киришип жатып, май жарлыктары деген аталыш менен белгилүү болгон 11 документке кол койгон. Алар орусиялыктардын жашоосун жакшыртууга, анын ичинде мугалимдер менен дарыгерлердин айлыктарын көбөйтүүгө багытталган. Өткөн жылы декабрдагы маалымат жыйынында Путин ал жарлыктар 94% аткарылганын билдирген. Росстаттын маалыматына караганда, январга карата Орусия боюнча дарыгерлердин орточо айлыгы 28%, 72 000 рубльга чейин, илимий кызматкерлердики 37%, 87 000 рубльга чейин, жогорку окуу жайлардын окутуучуларыныкы 21%, 77 000 рубльга чейин жогорулаган.
Forbes журналы дүйнөдөгү миллиардерлердин жаңы тизмесин жарыялады. 32-чи жолку чыгарылган жылдык тизмеде жалпысынан 2208 миллиардер бар. Сап башында байлыгы алгачкы жолу миллиард доллардан ашкан ишкер турат. Ал Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос, кирешеси 126 миллиард. Эң бай 10 кишинин арасында технология тармагындагы ишмерлер Билл Гейтс жана Марк Цукерберг да бар. Тизмедеги 2000ден ашуун кишинин жалпы байлыгы 9,1 триллион долларды түзөт. Сиздер сайтка саякатты көрдүңүздөр. Эскерте кетсем, бул материалдар ар түркүн сайттардан алынып, биздин каналдын көз карашын билдирбейт. Студияда Азамат Жээнбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.